Акыркы мезгилде республикадагы un чыгаруучу ишканалардын көпчүлүгү токтоп, 7000ден ашуун жумушчулар акы төлөнбөгөн эмгек өргүүсүнө кеткенге аргасыз болушту. Ошол эле учурда Кыргыз өкмөтү жергиликтүү un чыгаруучу ишканалардын кызыкчылыгын коргоп, жогорку кеңешке мыйзам долбоорун жөнөткөн. Теманы кабарчыбыз Өмүрбек Телебаев улантат. Учурда Кыргызстандын бардык базарларында Казакстандан келген ундар арбын сатылууда. Ошонун айынан Кыргызстандын un чыгаруучу ишканалары жабылууга аргасыз болуп отурат. Борбор шаардагы Ош базарында Казакстандын уну кеңири сатылып жатат. Un сакталчу кампаларда да коңшу мамлекеттен келген ундар жыйылып турат. Ошол эле учурда жергиликтүү комбинаттардын уну базардагы атаандаштыкка туруштук бере албай, четке сүрүлүп чыгууда. Кыргызстандын караганда Казакстандын ундары биздин Бишкекте абдан көп. Бааларын айтсак, жогорку соттор боюнча 1-2 сомго чейин разница болуп калат, а биринчи сорттордон 1 сом, 1,5 сом, 2 сомго чейин. Республиканын un чыгаруучу ишканаларынын өкүлдөрү мындай оор абалдан чыгуу үчүн салык мыйзамына толуктоолорду киргизүүнү сунуш кылууда. Мындан сырткары акциз салыгын киргизүүнү да сунуштап жатышат. Жогорку кеңеш жаңы жылга чейин тезирээк НДСти отменять этсе, на ввоз и на переработку и реализация унга. Антимонопольный комитет менен налоговая инспекция биз азыр уже расчетторду бердик. Канча баадан сатабыз, биз азыр ушу 12%ка дагы унубузду арзандатабыз деп макулдукту соглашение кол койдук. Ал эми экономика министрлигинин фискалдык саясат башкармалыгынын жетекчиси Кубан Айдаралиев un маселеси өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугу менен тыгыз байланышта экендигин айтат. Атайын мыйзам сунуш кылып өкмөт аркылуу жогорку кеңеште киргиздик. Экономика жана фискалдык саясат боюнча комитеттин кароосунан өтүп жактырылды. Биринчи окуудан да өткөн. Республикадагы un комбинаттарынын жабылышы биринчи кезекте буудай өстүргөн дыйкандарга залакасын тийгизүүдө. Чүй облусундагы Ветка дыйкан чарбасы быйылкы жылы 1100 гектар жерге буудай айдаган. Быйыл септик, көрөбүз эмдиги жыл кандай болот. Тегерек четтен мисалы үчүн баары эле коркуп атышат. Себеби дегенде могу Казакстандан un келип атат, анан буудай деле келип атат. Өткөн жылы un чыгаруучу ишканалардан мамлекетке 600 миллион сомдун тегерегинде салык түшкөн. Ал эми быйыл салык төлөмөк турсун, жумушчуларына айлык бере албай оор абалга туш болушту. Эгер абал өзгөрбөсө, айрым un чыгаруучу ишканалар коңшу мамлекетке барып иштөөнү да ойлоп жатышат. Өмүрбек Телебаев, Нуркамил Асанов, Коомдук биринчи канал.